Өз жанын кыйган окуучу Алексей Быков Бишкектен 50 чакырымдай алыс жайгашкан Петровка айылында жашачу. Мен барганымда жергиликтүү укук коргоочу Ольга Галушко тосуп алды. Ал окуучунун өлүмү сөзсүз териштирилиш керектигин айтып жатты. Вот говорят так, виновата семья, виновата семья. Семьи разные. Есть семьи, которые мама занята работой, да, очень много. Ольганын айтымында Алексей Быков 7 классынан бери тең туш балдардын басымына, кемсинтүүсүнө туш болуп келген. Укук коргоочу буга мектеп күнөөлүү деп эсептейт. Ясно, что скрывают, потому что ко мне приходили домой дети и говорили. Бул жерде жашырып жатышат. Окуучу каза болгондон кийин мага анын айрым дос кыздары өзлөрү келип айтышты. Алексейди балдары кыздары аябай катуу ушулдунга салышчу деп. Эң соңку кемсинтүүлөр бүтүрүү кечесине даярдык көрүү учурунда болгон экен. Анда тең туш балдары Алексейге сага салтанатка чыгуу үчүн эмнеге кыз шерик керек? Сен же эркек бала болбосоң, же кыз болбосоң деп айтышкан экен. Кандай деп ойлойсуз? Өспүрүм балага бул кандай таасир этет? Думаете, каково это ребенку? Это правда. Это правда и еще раз правда. Алексей Быков Москва районундагы Петровка айылындагы орто мектепте 11 класста окуп жаткан. Мектеп директору Светлана Головконун каанасына баш бакканымда жетекчи бир канча мугалим менен отурган экен. Быковдун өлүмү тууралуу келгенимди айтарым менен директор Головконун реакциясы кескин өзгөрүп, окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Я просто хочу комментарий взять, поэтому ребенку. Ушундай ызычуу сүйлөшүү учурунда Петровка мектебинде окуудан сырткаркы тарбия иштери солгун экени аныкталды. Себеби директор соцпедагог деп көрсөткөн эжей жетекчисинин көзүнчө эле соцпедагогдун орду бош экенин айтып салды. Вы соцпедагог? Нет, не соцпедагог. У нас на вакансии соцпедагог. Не совмещается с педагогом. Нету соцпедагога. Да. Нет, если у нас Если почему? Исполняет совмещает, обязанность. да. Что значит совмещает? Исполняет обязанность. Мы никакого. Биз окуя боюнча эч кандай комментарий бере албайбыз. Мектептин эч кандай тиешеси жок. Что здесь ни при чем? Мектеп короосунан бүтүрүү экзамендерине даярдык көрүү үчүн келген Алексейдин тең туштарын жолуктурдум. Алар дагы бул окуя боюнча сөз айтуудан баш тартышты. Алексей апасы Оксана Акименко көп эле жашачу. Атасы 14 жыл мурда үй бүлөсүн таштап, Орусияга кетип калган. Оксана Акименко жалгыз баласынан ажырап, жашоо маңызын жоготуп койгондой. Расскажите о мальчике, пожалуйста. Да не могу я рассказывать. Пару слов еще. Каким он был? Давайте. Самый лучший. Соберитесь, пожалуйста. Да не могу я собраться. Айта албайм, оюмду да топтой албай жатам. Мыкты бала болчу, жаныбарларды жакшы көрчү, тоокторду, өрдөктөрдү бакчу. Этот написал, я сказала, я никому ничего не имею, я ничего не хочу. Почему? Потому что мне его кто вернет? И что толку сейчас будет? Вы мне скажите, сейчас что-то будет? Да ничего не будет. Я в тот момент вообще ничего не говорила. Мне было ни до них, ни до кого. Они говорят, что публично. Не публично. Как публично я сказала, я просто подписала и все. И не говорила я ничего в тот момент. Как я могла писал говорить? вот это все? Там просто написано, что никому претензий не имею, и к школе тоже. А кто вам дал это? Директор школы или Нет. участковый? Следователь, наверное, был. Үйдүн тиричилик токтоп калбаш үчүн Оксана 2 жумушта иштечү. Күндүз дүкөндө сатуучу болуп жалданса, түнү автомай коюучу жайда кызмат кылчу. Ал акыркы күндөрү уулу менен телефондо гана сүйлөшүп жүргөн. Себеби эне баланын жалгыз кыялы да, максаты да Алексейдин жогорку окуу жайга өтүүсү болуп калган. Ал эч ак эле ветеринардык кесипти тандап алган экен. Алексей Быковдун айрым классташ кыздары аны ак жүрөк бала болгонун айтышып, мүрзөсүнө ушул күнгө чейин достору гүлдөрдү коюп жатышканын маалым кылышты. Мен Петровка көрүстөнүнө барганымда Лешанын мүрзөсүн табуу кыйынга турган жок. Айылда анын сөөгү эң соңку болуп жерге берилиптир. Все доказательства. Все спрятано. Все. Укук коргоочулар коомдун кайдыгерлиги мектептин жана милициянын жоопкерчиликтен качууга шарт түзүп жатканын айтып келишет. Алексей Быковду тирүү алып калганга мектепте толук мүмкүнчүлүк болгон. Кыргызстанда өзгөчө же назик эркек балдар жана тыш келбети тырнакчанын ичинде стандартка жатпаган кыздар өлкөнүн булуң бурчунда биз билбеген, укпаган жана көрбөгөн кордуктарды, моралдык кемсинтүүлөрдү жаш жүрөктөрүнө сиңирип жашап жатышат. Качан гана өз жанын кыйып, же үйдөн качып кеткенде гана кем күнөөлүү деп кыйкырып кала беребиз.